Саламатсыздарбы менин кадырлуу окуучуларым? Бүгүн силер менен биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Дептер, китеп, ручкаңарды алып, кулак салып, көңүл буруп отурабыз. Урматтуу окуучулар, силердин көңүлүңөрдү көтөрүү максатында мээ чабуул жасап алабыз. Төмөндөгү логический суроолорго көңүл буруп, тоңшап угуп турабыз. Кулак салабыз, балдар. Дептерлеріңерді алып жазып алғыла. Bir абышка бар экен. Ал 100 жыл жашаптыр. Бирок өздүк майрамын 25 жыл гана өткөрүптүр. Эмне себептен? Абышка жообун түшүндүрүп бергиле. Себеби абышка 29 февраль күнү төрөлгөн экен. 29 февраль 4 жылда бир келет экен. Ошол себептен ал 25 жыл гана өздүк майрамын күтүптүр. Кийинки суроо. Корзинада 5 алма бар. 5 адамга бөлүү керек. Бир алма корзинада калды. Кандайча? Себеби бир алма менен кошо корзинаны бир адам алган. Ошол себептен корзинада бир алма калды. Кийинки сүрөткө карайбыз. 4x4 размериндеги кубик толук болуш керек. Толук бериш керек үчүн бизге дагы канча кубик керек болот? Ойлонобуз. Демек дагы бизге 34 кубик керектелет экен. Кийинки суроо. Улитка 17 метр болгон терекке чыгуу керек. Бирок күндүзү 3 метр көтөрүлөт, түнкүсүндө 1 метрге түшөт. Канча күндө улитка 17 метрге жетет? Ойлонобуз, балдар. Бул жерде биздин бүгүнкү өтө турган темаларыбыз да катышып жатат. Демек, 8 күндө улитка 17 метрге жетет экен. Кийинки сурообуз. Сиз бир бөлмөдөсүз. Ал бөлмөдөн чыгууңуз керек. Бирок 3 эшик бар. Бир эшикте кылмышкер жашайт. Экинчи эшикте 1 жылдан бери тамактанбаган арыстан жашайт. Үчүнчү эшикте өрт болуп жатат. Сиз кайсы эшиктен чыксаңыз тирүү каласыз? Ойлонуңуз. Кайсы эшиктен чыксак тирүү калабыз? Ойлонобуз. Биз арыстан бар эшиктен чыксак тирүү калабыз. Себеп дегенде 1 жылдан бери тамактанбаган арыстан өлүп калган. Түшүнүктүү болдубу суроолор? Эгерде туура тапкан болсоңор, азаматсыңар, баардыгыңар бирдей болгонубуз эң жакшы. Демек, балдар, бүгүнкү сананы жазабыз дагы. Темабыз сана тоочтун түрлөрү. Биз бул темаларды өткөнбүз. Дагы кайталап жатабыз, Максат окуучулар тема боюнча толук түшүнүк аласыңар. Тема боюнча сүйлөп түзө аласыңар. Сүйлөө речиңер өсөт. Бири-бириңерди урматтоого, пикириңерди угуп талкуулоого үйрөнөсүңөр. Демек, эстеп алайлы. Сана тооч деп эмнени айтабыз? Сана тооч деп заттын санын, иретин, эсебин, болжолун көрсөткөн сөз түркүмү сана тооч дейт экенбиз. Сана тооч канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет экен. Урматтуу окуучулар, биз сана тоочтун түрлөрүн бөлүп алганбыз, Түрлөрүн 6га бөлгөнбүз. Эсептик сана тооч, жамдама сана тооч, иреттик сана тооч, топ сана тооч, чамалама сана тооч, бөлчөк сана тооч. Бул сана тоочтун түрлөрүн ар бирине токтолуп өткөнбүз.
Esиңерге салып, бүгүн силер менен биз көбүрөөк сүрөт менен иштейбиз. Жана ошондой көнүгүүлөр иштейбиз. Ушул сана тобуштарды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Төмөнкү сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө канча адам олтурат? Шарды саны канча? Канча стакан турат? Столдун үстүндө дагы эмнелер турат? Ушул сүрөткө карап, ушул суроолорго сана тобушту катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Бул сүрөттөрдү дагы кото ошондой. Сүрөттөргө карап сана тобушту катышкан сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кийинки сүрөтүбүздө бул деле сана тобушту катыштырып, аңгеме түзгүлө. Аңгемеде биздин сана тобуш катышсын. Ар бириңер сүрөттөргө токтолуп иштейбиз. Бул сүрөттө канча биңибин турат? Санайбыз. Бүгүн биздин сана тобучубуз санын чыгарып, сүйлөмдөрдү жазабыз. Азаматсыңар. Эгер жазып бүткөн болсоңор, китепти ачабыз дагы 170 бетиндеги 26 көнүгүүгө карайбыз. Эсептик жана жамдама сан атошторду туура колдонуп, сүйлөмдү толуктап жазгыла дептир. Демек китебибиздеги алып керектүү сөздөр дагы колдонуучу сөздөр турат. Аларды кошуп, колдонуп жазабыз. Суроо жана тапшырмалар бүгүнкү тема боюнча сана тобуш деп эмнеге айтылат? Сана тобуштун канча түрү бар? Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды катыштырып сүйлөм түзүп келебиз. Тапшырма балдар. Тапшырма 29 көнүгүү. Ар бир адамдын кызыккан нерсеси болуш керекпи? Үлгүгө таянып, өз алдыңарча суроого жазуу түрүндө жооп бергиле. Тапшырма ушул жана ошондой эле бүгүнкү дагы кайталап өткөн темаларыбызды кайталап келебиз. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта учурашабыз.